Аузубиллахиминашшайтуанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, мына орозого дагы саналуу күндөр калып атат. Ошого мен сиздер менен орозо кармоонун ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Орозо бул ибадат, аны баарыңыздар билесиздер. Бирок бул жалгыз гана ибадат эмес, дене үчүн да чоң пайдалуу амал болуп эсептелинет. Ал адамдын сабырын бекемдеп, дененин тазалоого жардам берет. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат. Бакара сүрөсүнүн 184-аятынын маанисинде мындай деп айтып атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Орозо кармоо силер үчүн жакшы эгер силер аны билсеңер деп атат. Орозо кармоо бул биринчиден организмди биз тазалайбыз, урматтуу мусулмандар. Экинчиден организмди зат алмаштыруусун жөнгө салабыз. Үчүнчүсү руханий жана денелик тартипти бекемдетебиз. Ошондуктан орозо рухка да, денеге дагы шыпаа боло турган чоң ибадат. Урматтуу момун мусулмандар, орозого дайынданыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.